Так, достор, мына қарап тұрла, азыр бір ударда киргизип беріп қарап тұрла. Өш шарманда болды ғой. Ини үзедім ғой, қайшылық болсын? 90. Қандай қылып доказывать ете аласың? Майрамбек, жүр, екеуі анан көрсөйле бер. Егер яман ойнайтсам да менші шарманда болса екен енді. Штраф бердім ғой, наоборот. Бильярдты атпайлы қой. Мынакей. Мерде общий отчет деген бар. Общий отчетта за предыдущий месяц деген бар. Ошол жерде мына 647.800 Бул еще мен аркылайда мен ремонт болуп, дүйжүмага жабылып, жакшы иштебей, мо супнолорун алмаштырганга ушундай выручка менен турат. Супно? Ол не деген екен супно деген? Супно деген мол сыртында турган материал. Материалдар. Ооба. 20 күндө эле болду, 1 ай боло элек алмашканына. Даже 6 PlayStation коюп койсо болот. PlayStation, кстати, да, PlayStation койсо болот, да? Зона PlayStation. Пример да, PlayStation деді мынерге мынандайынан қойып тұрып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 мынандайынан нергеден қойып тұрып PlayStation-де. Как положено эле туган. Раз PlayStation-да популярный игра че. Нол жерге мынандайынан қойып тұрып, солдорун қойып берип койсоң ойнай берет го дейм. Ооба. Тугандар, ладно. Бильярдты кое турайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу автосүйүүчүлөр, ладно, автосүйүүчүлөр, Москвада жүргөн мекендештер. Бұл чыгарылышыбызда тугандар Бибировага келдик. Бибирова жана Алтуфьеванын ортосунда турабыз тугандар да. Ошол 2 метрго тең плюс-минус жакын эле бул жер. Эмнеге келип калганыбыздын себеби срочно ушул видео менен бөлүшүңүздөр. Готовый бизнес издеп жүргөн тугандар менен, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Мына жерде Майрамбек көрүшүп койгон биздин көрүүчүлөр менен. Ассаламу алейкум тугандар. Майрамбек инибиз дедим го, кайчылык болсун? 90. Мен эле келсем анда. Каяктан болсун Майрамбек? Токтогулдан болот экен. Майрамбек инибиз мына бильярдный клубту сатып атам дейт тугандар да. Майрамбек, жүр, экөөбүз анан көрсөйлө бер. Мына бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 столуң бар экен, а? Ооба, 5 столубуз бар. 5 столуң бар. Бир американка бар. Бир американка бар, а? Ооба. Бул жер канча квадрат метр? 250 квадрат метр. 250 квадрат метр. Жакшы. Арендасы канча? Ушул эң самый главный бардыгына интересно. Аренда 350. 350 миң. Плюс эмне кирет дагы? Плюс коммуналкалар бар. Коммуналкалар канча чыгып атат в среднем? В среднем где-то бир 20. 20 миң плюс-минус болот, а? Плюс. 350 плюс-минус жакшы. Немечи? Выручка кандай болот азыркы моментте? Выручка как минимум 600 чыгат. Айына. Минимум. Кандай кылып доказывать ете аласың? Компьютерден көрсөтүп бере алам. Көрсөтсөк болобу? Ооба. Чүч көрсөтөлүчү, анан кийин бияктарды көрсөтүп чыгайлы биринчи. Минимум 600 миң болобу ошондо, а? Күнүнө 20 миңден тур келип калабы ошондо, а? Күнүнө минимум 20 болот. Кандай кылып көрсөк болот буну? Сменить администратор өзүнүн эмнеме кирип алайын. Мынакей. Мерде общий отчет деген бар. Общий отчетта за предыдущий месяц деген бар. Ошол жерде мына 647.800 Бул еще мен аркылайда мен ремонт болуп, дүйжүмага жабылып, жакшы иштебей, мо супнолорун алмаштырганга ушундай выручка менен турат. А так плюс-минус 600 миңге чейин, а? 600 минимум. 600 минимум болот. Могу камералардын бардыгы онлайн режим болсо керек. Ооба, доступ бар. Үйдө отуруп деле көрө бересиң буну? Канча камера бар бул жерде? Бу жерде 16 жаман көп экен, камера. Эшиктен сырттан бери бар да. Сырттан бери бар, а? Ар бир столдун үстүндө 2 позициядан камера бар. Полный контроль болуп турат экен да. Ооба. Ошондо сен булардын баарын таштап кетесиң, түшүндүрүп, а? Мен суммама, айтылган суммама макул болсо, келет, барсеткамды алам, акырын чыгып кете берем. Арендатор менен көрүштүрөбүз, обязательно чагырабыз, сүйлөштүрөбүз. ИП болсо договор. Майрамбек, баана жана айткандай эмес, кичине ойлонбойсуңбу? Мен түшүнөм, сен вложенияны кылдың бул жерге, жакшы мээнет кеткен бул жерге. Мен баарын түшүнүп турам. Мен просто берген нерсемди чыгарып алайын деген эле ой да. Эми кичине эми бардыгыбыз эле мындай эмес да, Майрамбек. Бардыгыбыз эле эми машинаны деле алганда 2 миллионго алсаң кийин 1 жылдан кийин 2 миллионго сатыш кыйын болот. Автосервис деле ошол, бул деле ошол өзүңө деле жакшы болобу деп турам да, тугандар туура эле айттамы? Же неправильно достор. Ошого жакыныраак кылып айта бербейсиңби? Канча дейли? Ойлонуп көр. 3 деген бирок, Түш Паскал Майрамбек. Канча дейли? 2,5. 2,5 миллион. Бирок түшүп бересиң. Болот. Макул, силердин атыңардан. Түшүп берет. 2,5 миллионго коюлду тугандар. 2,5 миллион деп жатат. Бул эми айтылыш баасы. Сүйлөшүш жолдору болот обязательно.
либо машина берип, либо там жарым акчасын берип, жарымына бир 1,5 миллион менен келип, пример дейм, пример айттым да. Калганын бир 3-4 айга кой бер десе, же машина алып келсе, бир салярис оптимал там, калганын бир кичине кой бер десе, кандай болот? Каралат. Сүйлөшүү жолдору болот, а? Болот. Туугандар, көрдүңүздөр, а? Бардык суроолорду мен берип атам. Түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Бир атып алайын, азыр дальше көрсөбүз. Илгери яман ойнойт элем да менчи. Шарманда кылбаса экен эми. Штраф бердим го наоборот. Кой. Билярды атпай эле кой. Мына, нелерин оңдодун дедиң? Сукнолорун алмаштырдым. Супно? Ол не деген экен супно деген? Сукно деген мол сыртында турган материал. Материалдан. Ооба. 20 күндөй эле болду. 1 ай боло элек алмашканына. Мындай дейт. Полный столдордуку. Канча миңге алмаштырып бердим дедиң? Бирөөнүн жылдырышын жөн эле жылдырып койшун. Мо столду жөн эле жылдырыш үчүн 21 миң бердим. 21 миң берип тур туугандар. Кайсы жерде болчу бул? Бул мына мээрден бир 80 сантиметр эле жылды. Мээрде болчу өзү. Ушуну ушул жака жыгылдырып коюш 21 миң орусқа бердиң мастерге. Мына караңыздар туугандар. Неге бердиң? Муну көтөрүп эле жылдырып койбойсуңбу десем, бул мен дагы ошентип ойлодум эле дейт, да? Марембек ошондойбу? Ошондой эле дегем да. Эми достор, ошондой экен. Мен деле ойлодум, мына көтөрүп эле мындай жылдырып коет депчи. Буну көрсө түгүдө плиталар бар дедимби? 5 плита бар. 5 плита бар, мраморный, 200 килограммдан чыгат экен каждый. Получается 1 стол 1 тонна чыгат экен. То есть буну полностью разобраться кылып, анан кайрадан анака сборка кылып, 80 сантиметр жүрүп менен мияка жылдырып берген да жөн эле 20 паланча миң алып тур туугандар, эми. Ладно. Ремонт жакшы состоянияда, шаарларың жакшы экен. Столдорың дагы жакшы экен. Жакшы. Могу дивандардан бери калат, а, полный, бүт калат. Бильярдка эмне касаемый нерселер турат ичинде көргөндөр, ошол бойдон калат. Wi-Fi'лар бар. Бул жакта мына барный стойкалары, 2 холодильник, өзүнүн сусундуктарды койсоңуздар болот. Плюс бул жактарда эмнелер бар? Неме? Американский стол. Бул жакта американский столуңуздар бар. Стол бар. А бул жактарчы? Сага карай. Ал жак бул меникине карабайт, бирок тияка эме выход. Пожарный выход. Мен оюмча, Майрамбек, мынаны карап кой. Мынау стол мынау жерде бекер эле турат. Эми да оюмда эмичи? Ооба. Бир мындай таксопаркы бар адам, же офис керек болсо, же нарак берак болсо, мынау жер, оны жактан көрсөттүм оператор. Келейген офис болот, туугандар, келейген. Мен оюмча бир авиакассабы, же там бир документтери турлабы, бирдеке офис ачса болот да, мына жергечи, мынаны алып элечи. Мен ойлойм, көбүрөөк наоборот акча алып келеби деп ойлойм да, туугандар. Буну бизнесмендер ойлонуп көрүңүздөр. Мына ушул комнатаны, например, не обязательно мына бир американский столду коюп алып туруш. Бул жерге мен ойлойм, мына офис кылсаңыздар болот, как положено эле. Могул жерден ограждение жауып туруп, же анал жерге эшик коюп, же жаппаса деле болот экен өзү, эчтеке кылбаса деле болот. Компьютерди коюп, мен ойлойм, бул жерде неме кылсаңыздар болот. Даже 6 PlayStation коюп койсо болот. PlayStation, да, кстати, да, PlayStation койсо болот, да. Зона PlayStation. Пример да, PlayStation дедим, мынерге мынандайдан коюп туруп, 1 2 3 4 5 6 мындайдан нергеден коюп туруп PlayStation'де. Как положено эле туугандар. Аз PlayStation'да популярный играчы. Нол жерге мындайдан коюп туруп, столдорун коюп берип койсоң ойной берет го дейм. Ооба. Арка жактарына мынол жерлерге холодильник, пищевой зона кылып деле койсо болот, буну кухня кылып. Мунек уборный. Ооба. Көрсөтүп кой. Уборный дагы мен ойлойм, мен важный деп ойлойм, мен көп эле жерде баягы ужасный эмес, өтө тап-таза сонун уборный экен. Мына көрүп атасыздар. Уборный бар, туалет бар, кол жуугуч бар. Подсветкалары менен. Бүт анын немелери компьютерден башкарсаң керек, бардыгын. Ооба. Компьютерден эле ачат, жабат. Жакшы. Жүр, канча кий бар деме? Кий Кудайга шүгүр. 20дан ашык кий бар. Мына жагы уже озон зона. Бул бильярд круглосуточно. Ооба, круглосуточно. Бул 2 выходы бар, туугандар. Бул жактан магазин, через магазин кирсеңиздер болот, жүргүн көрсөйлө. Аз биринчи могул жактан түшөлү. Жүрөр, Майрамбек. Бисмилла. Түндөсү мына ушул жактан кирсе керек, асанында. Ооба. Түндөсү туугандар мына ушул жерден киресиздер. Парковка кеңири бул жерде, мен билем, бул райондо мен оңор эмес жыл жашагам. Мына Бибировада бир 4-5 жыл жашадым окшойт. Бул жерлер аябай сонун район, на самом деле туугандар. Мага аябай жагат Северде. Парковкалар аналар бүт бесплатный, мына үйдүн аркасы бесплатный. Ориентир мына Озон, Dixie магазин бар. Dixie менен деле кирсеңиздер болот, бул жактан деле кирсеңиздер болот. То есть мына ушундай жер туугандар. Дагы Майрамбек айта турган сөздөр. Дагы
В основном жанында эме сурап калышы мүмкүн. Ичинде кондер барбы, тигиндей бар. Ичин байкадыңарбы? Салкын. Салкын. Күн эшикте күн кайнап аткан кезде ичинде üşүйбүз биз кадимкидей. Ичинде Кондер курткачан üşüyді, отурам, атайын курткачан. Салкын, кышкысын жылуу болот. Ал жактан Жакшы. переживать этпесе болот. Жакшы, туугандар ушундай көрдүңүздөр. Толук маалымат алып беришке аракет кылдык. 2 миллион 500 деп айтылыш баасы болду, түшүп берет. Плюс эгерде дагы түшүнбөгөн суроолор болсо, Майрамбектин номер телефонун калтырамын, адрестерди калтырамын. Келип, дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум.